Жадырап жанып турган жамалыңдын жарыгын өчүргөндө бир гана сөз. Элдешкис болуп кеткен душманыңдын анын жаңжалын кетиргенде бир гана сөз. Сөз дарыга окшош, ашыкчасы зыян келтирет. Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө Аллахтын тынчтыгын каалоо менен бирге түз эфирде болуучу Ислам бүгүн программасын баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен биргеликте жакшылык кылуу, айрыкча кедейлерге, жетимдерге, ошону менен бирге кедей кембагалдарга, ата энеге жакшылык кылуу кандай болот? Жакшылык кылуу бир гана кандайдыр бир материалдык жактан жакшылык кылуу керекпи? Же кадимкидей эле жакшы сөз айтуу менен бирге ошол адамга жакшылык кылууга болобу? Негизи эле биз эмне үчүн бири-бирибизге жакшылык кылуубуз керек? Сиздер биз менен бирге болуңуздар, башка каналга которулбаңыздар. Анда бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокту тааныштырсам, көрсөтүүбүздүн коногу Султаналы Гапуров, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават бөлүмүнүн адиси. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Жума күнү кылган ибадаттардын баары кабыл болот, ошондой эле кылган амалдар дагы чексиз көбөйтүлөт экен. Бүгүнкү эфирдеге келип болгон илимиңиздин негизинде бизге ошондой эле телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергениңиз албетте эсеби чексиз болсун деп айтып кетели. Эми көрсөтүүбүздүн башында айткандай, жакшылык кылуу десе эле бүгүнкү күндө биз материалдык жактан жакшылык кылуу деп кабыл алабыз да. Негизи эле жакшылык кылуу кандай болушу керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте бүгүнкү тема аябай бул коомчулукка артыраттуу пайдалуу. Жакшылык кылган кишиге да, жакшылык көргөн кишиге да, ага себепчи болгон кишиге да, аны сиздерге окшоп элге жакшылыктын жакшылыгы бар экендигини жакшылап жеткирген кишилерге да аябай чоң сооптор болот. Аллах ыраазы болсун. Албетте исламда бул жакшылык кылуу кедей кембагалдарга, бейбечараларга, жетим жесирлерге колдон келген жакшылыкты кылуу бул исламдын эң негизги принциптеринин бири болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'анда өзү айтат: Астагфируллах, "Мен жаа би хасанатин фалаху ашру амсалиха". Ким бир жакшылык кылган болсо, эгер ошол кылган жакшылыгыны Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылган болсо, ага фалаху ашру амсалиха 10 барабар ошо берген жакшылыгыга 10 эсе ашыкча кошулуп сооп жазылат дейт. Ошону биздин муфассир алымдарыбыз айтышат. Ошол 10 эсе 700 барабарга чейин болушу мүмкүн деп айтышат да. Ошон үчүн албетте бул жакшылык кылуу ар бир эле кишинин колунан келип калышы мүмкүн. Мүмкүнчүлүгүгө жараша ар бир киши жакшылык кылып калышы мүмкүн. Бирок ошо жакшылык кылуудагы негизги максат Аллахтын ыраазылыгы болуш керек экен да. Ниет туура болуш керек экен. Ниетти туура кылыш керек экен. Себеби ниет туура эмес болуп, мен буга бир жакшылык кылып койсом, анан кийин мага да бул бир жакшылык кылат, же болбосо мен могул жумушумду бүтүрүп берет, же болбосо тигиге айтса, тиги укса, ушу бир жакшы маанайда калат, мен жөнүндө жакшы ойлоп калат, же эл көрсүн үчүн дегендей бир ниеттерден аулак болуп, ошо кылган жакшылыгы чындап Аллахтын ыраазылыгы үчүн, Аллах ушул берген кылган жакшылыгымды Аллахтын жолунда деп туруп жакшылык кылган болсо, Аллах Таала жогоруда аятта айтылгандай, ошо 10дон 700 барабарга чейин ошо жакшылыгын көбөйтүп, жакшылыктын соогун көбөйтүп берет экен да. Ошол жакшылыкты мисалы биринчи кимден баштаган туура болот? Албетте бул жакшылыкты ар бир киши эң биринчиден өзүнүн үй бүлөсүнөн башташ керек. Өзүдөн башташ керек. Анан өзүнүн үй бүлөсүдөн, эгер үй бүлөсүдөн артып, ошо мүмкүнчүлүгү жакшы болуп үй бүлөсүдөн артып атса, анда кошуналары, эң жакын туугандары, бир туугандары, андан кала берсе жетим жесирлер, ошо кедей кембагалдар, муктаж болгон кишилер, ушуларга ушу колдон келген жакшылыгыны эч нерсе таба албай калганда, жана сиз айтып өткөндөй, жакшы сөздү айтып өттүңүз, бул жакшылык дегенде жалаң гана бул материалдык гана нерсеге чектелбеш керек. Жакшылык эң жакшысы
бул жакшы сөз дейт пайгамбарыбыз. Жакшы сөз бул садака. Эгер сен бирөөнүн көңүлүн көтөрө турган жакшы сөзүңдү айтып койсоң, ошого дагы сооп жазылат экен да, садака бергендин сообу жазылат экен. Ошон үчүн эң мүмкүнчүлүгүбүз жетпей атса, ошо башка кишилерге биз тааныйбызбы аларды, тааныбайбызбы, ошо кайсы бир киши болбосун, ал мусулманбы, мусулман эмеспи деген дагы маселе бар. Кандай киши болбосун инсандын баарына чоң кичинесине карабай, ошо жакшы сөзүбүздү айтып жүрсөк, ошол деле жакшылык болуп эсептелет экен да. Пайгамбарыбызга Аллахтын салам салаваттары болсун, жетимди жакшы караган адам менен мен бейиште жакын болом деп айткан экен. Бүгүнкү күндө көптөгөн жетим балдар үйлөрү бар. Биздин бир туугандарыбыз ушул өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша барып кабар алып жатышат. Бул учурда жетимдин акылары боюнча айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө ошо менен бирге эле ошол эле учурда ошол жетимдин акысына кирип кеткен биздин замандаштарыбыз дагы бар. Албетте бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде Аби Хурайрадан риваят болгон хадисте айтат: "Иштанибу саб'a мубиqat". Силер 7 күнөөлүү, чоң күнөөлүү нерседен сактангыла. Дегенде сахабалар таң калат да, мындай бул чоң күнөөлөр кайсылар экен, неден сактанышыбыз керек экен дегенде, ошондо пайгамбарыбыз Аллага шерк келтирүү, ата энесини наразы кылуу дегендердин арасында ошо жетимдин акысын жөө, жетимдин акысына кыянаттык кылуу, жетимдин акысына зулумдук кылуу деген маселени дагы ошо чоң күнөөлөрдүн арасына кошуп кеткен да. Ошон үчүн албетте жетимдин акысыны жеш бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан пайгамбарыбыздын бир топ хадистери бар. Аллах Тааланын өзүнүн бизге жөнөткөн ыйык Куран китебинде дагы бир канча аяттар бар. Ошо лично ушул жетимдин акысы боюнча, ушуну жебеш боюнча, жетимдин акысына адилеттүүлүк менен карап, эгер жетимдин акысы жакшылыкка, көбөйүүгө гана шарт түзүлгөндө гана кол тийгизип, башка убакта ага кол тийгизбегиле деген дагы аяттар бар да. Ошондуктан албетте жетимдин акысына болгон мамилени эгер билбей жүргөн болсок, бүгүн билип кайтыш керек. Эгер билип кылып койгон болсок, аны кайтарып берип, Аллахтан кечирим сурашыбыз керек. Себеби жетимдин акысы бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Бирок жетим дегенде биз кимди айтабыз жетим деп? Туура, ошол суроону да берейин дегем. Мисалы, атасы бар, апасы жок болсо, же тескерисинче, же баягы ата энеси жокторду жетим деп айтуу керек. Ошол жетим дегенде биз биринчи билиш керек, бизде коомчулукта ушундай нерсе, мындай элдин түшүнүгүнө орноп калган, жетим дегенде атасы жок болсо, же апасы жок болсо, ал жашы чоң болсо деле жетим дегендей маанини түшүнүп калышканда, өзү жетим деген киши өзү балагатка жете элек. Балагат жашы мисалы үчүн 12-13 жаш болчу болсо, ошо 12-13 жашка жете элек наристе атадан ажырап калган болсо, ошол шариятта жетим болуп эсептелет. Анан жетимдин дагы 3 түрү болот. Жетим атадан ажырап калган жетим, эгер бай жетим болсо, ал эч нерсеге муктаж эмес, бир гана ал тарбияга жана ошо малынын, атасыдан калган мал мүлктүн сакталышына гана муктаж болот экен да. Жетимди 3 бөлүккө бөлүп карайт экенбиз да. Эгер ошол жетим, атасыдан ажыраган жетим, атасы бай болуп, атасыдан калган мүлкү ошол жетим балага калып атат, ошол бала эмнеге муктаж? Жетим бала. Ал бала өзү бай жетим болсо деле, ал ошо чоңоюп эрежеге жеткенге чейинки жакшы тарбияга жана ошо атасыдан калган, өзүнө калган мал мүлктүн адилеттүү, таза, так сакталышына муктаж экен. Ал эми экинчи түрү жетим болот экен. Ал атасыдан ажыраган жетим, ал атасыдан эч нерсе калбаган жетим болот экен. Атасы малды өлөт таштабаган, мүмкүнчүлүгү болбой калып өтүп кеткен, ал бечара, кембагал жетим болуп эсептелет экен. Ал киши эмнеге муктаж? Ал экинчи түрдөгү жетим жокоркуга караганда бир нерсеге, көп нерсеге, ал ошол чоңоюп жетилгенге чейин нафакага муктаж экен. Нафака дегенибиз жеп ичкен, кийинген, турган, жүргөнүгө жана жакшы тарбияга
жана ошо биз айтып аткан ошол жакшылык жардамга муктаж болот экен. Ал эми үчүнчү жетим болсо, үчүнчү жетим атасынан да энесинен да ажырап, ата энесинен эч нерсе калбаган жетим. Бул дагы жокоруда айткандай, бул дагы тарбияга жана ошо жетимдин акысы болгон мал мүлкүгө жана үчүнчүсү ошол бала чоңоюп жетилгенге чейинги ошол убакыт өтүп 14 жашка киргенге чейинги убакыттагы өсүүдөгү ошонун тарбиясынын жакшы болушуна муктаж болот экен да. Ошон үчүн жетимдерге көңүл бөлгөндө албетте абайлап этияттык менен мамиле жасаш керек. Сиз жакшы хадисти айтып өттүңүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: кайсы бир киши ошо мусулмандардын арасынан болгон жетимди өзүнүн карамагына алган болсо, ал кыямат күнү мени менен ушундай болуп жакын болот деп колуну ишара кылып ушинтип көрсөткөн да. Бул деген сөз экөөбүз ушунчалык жакын болобуз. Пайгамбарларга жетимди караган киши ушунчалык жакын болот дейт. Дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: эгер кайсы бир адам жетимди өзүнүн карамагына алып, ага жардам кылып, анын тарбиясына, анын чоңоюп жетилишине, анын мал мүлкүнө кыянаттык кылбай чоңойткон болсо, ал кишинин эгер бейишке киришке тоскоолдук кыла турган чоң күнөөсү болбогон болсо, ал сөзсүз түрдө бейишке кирет дейт. Ошон үчүн албетте бул жетимдик өтө кыйын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жетим болуп чоңойгон. Кур'анда дагы Алла Таала өзүнүн аятында: сен жетим элең, сен кедей элең, Алла Таала сени бардар кылбадыбы, сени бай кылбадыбы деп ошентип айтып, анан кийин жетимди какпагыла, жетимге каттуу сүйлөбөгүлө деп Алла Таала өзүнүн Ваддуха сүрөсүндө ушул аяттарын түшүргөн да. Ошон үчүн албетте бул жетимге болгон мамиле өтө назик мамиле. Пайгамбарыбыз да бир хадисинде айтат: эгер кайсы бир инсан жетимдин башын сылаган болсо дейт, жетимдин башында канча чачы болсо, ошончо сооп жазылат дейт. Ошондуктан жетимдин башын гана ушинтип сылап койгонго канча сооп жазылып атат. Ал эми жетимге, ага тамак ашыга эң негизгиси тарбиясы экен да. Ошол хадистерде дагы хадисти шарктаган аалымдар ушуну айтат: жетимдин тарбиясыга көңүл бөлүү эң негизги маселе экен. Себеби ошол жетим тарбиясыз чоңоюп калып, жетилгенде ал коомго, ал башкаларга, ал кошуналарга же болбосо башка инсандарга зыяны жетпей турган киши болуш үчүн албетте ата эненин тарбиясы чоң да. Ошо жетим калгандыктан эң негизгиси ошо тарбиясы, анан нафакасы, анан ошо атадан калган жетимдин акысы. Ушул нерсеге көңүл бөлүш керек экен. Рахмат. Бүгүнкү күндө баягы айрыкча жума күндөрү ошол мечиттин алдында садака сурагандарды көп көрөбүз да. Негизи эле бүгүнкү темабызга да кайрыла турган болсок, кедей кембагалдарга жакшылык кылуу деп да айтып атабыз. Кандай адамды биз кедей кембагал дейбиз? Бүгүнкү күндө ошол эле садака сурагандарды сүрүштүрүп же маектеше келсең, үй жайы бар, мисалы 1 жылдык болбосо дагы бир жумалык жете турган тамак ашы бар адам болуп чыгат да. Ошондо кандай адамды кедей кембагал деп динде айтылат? Рахмат, бул дагы аябай орчундуу маселе. Кедей деп бүгүнгө жегенге тамак ашы бар, эртеңкиге жегенге тамак ашы жок киши, ошол чыныгы мискин, ошол чыныгы кедей болот. Тилекке каршы сиз айтып өткөндөй, бүгүнкү күндө ушул тилемчилик дейбизби, кайырчылык дейбизби, сурамчылык дейбизби, ушул нерсени кесип кылып алган биздин жарандарыбыз өтө кейиштүү маселе. Бул жакшы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тилемчилик кылуудан, сурамчылык кылуудан өтө катуу кайтарган. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү эгер бизди көрүп аткан ошол жарандарыбыз болсо, бул нерседен кайтыш керек. Пайгамбарыбыз: эгер кайсы бир адам тилемчилик кылса, ага 70 жакырчылыктын эшиги ачылат дейт. Ошон үчүн бул тилемчилик менен курсак тойгозуп же абалды оңдоо эмес, кайра 70
жакырчылыктын эшиги ачылып кайра жакырчылыкка карап кетүүгө шарт түзөт да. Эгер ким ошол тилемчилик кыла турган деңгээлде муктаж болуп калган болсо, анда ал тилемчиликтен кайтса, Алла Таала аны кайтарат дейт. Ал сабыр кылса, Алла Таала ага сабыр берип, Алла Тааланын сүйгөн пенделеринин катарына кирет дейт. Себеби сабырдуулар Аллахтын жакшы көргөн инсандары, сабырдуулар Аллах менен бирге болгон инсандар болот. Ошон үчүн ар кандай тагдырдын сыноосу келген тагдырда, ар кандай тагдырдын кыйынчылык күндөрүндө дагы дароо эле болбой калды деп тилемчилик кылып көчөгө чыккандан көрө, Аллага сабыр кылып каниет кылса, албетте Алла Таала беришен зат, Алла Таала жараткан зат, Алла Таала рызкы берген зат, Алла Таала бардык абалды көрүп турган зат. Алла Таала эч бир пендени ушундай жөн таштап койбойт. Алла Таала пендеси эле эмес, дүйнөдөгү ошо 18.000 аламдагы бардык жанды жаныбарлардын анын арасында курт кумурскалар, деңиздерде канча деген сууда жашоочу жаныбарлар жүрөт. Ошолордун бардыгына Алла Таала рызкысыны берген зат. Анан эгер пендеси Аллага жакын болуп, Аллахтан жакшылыкты сурап дуа кылып, ошондой кыйын күндөрдө Аллахты көбүрөөк зикир кылып Аллахтан жакшылык сураса, Аллах берешен, ырайымдуу, кечиримдүү, рызкы берүүчү зат, Алла жеткирет. Бейишке кирбейт эгер тууган уругу менен жакшы мамиледе болбосо дейт. Албетте туугандары Кудайга шүгүр жакшы шартта жашашат. Кээ бир адамдардын мына ошолорго жакшылык кылуу кандай болушу керек? Мамиле кылуу кандай болушу керек? Кээде бүгүнкү күндө текебердик деген нерсе бар. Болор болбосо эле бир кичинекей таарынчы үчүн бүгүнкү күндө бөлө-бөлөсү менен, бир тууганы менен сүйлөшпөгөн учурлар бар. Ал эми мусулман адамдын 3 күндөн ашык сүйлөшпөй таарынып жүрүшү бул туура эмес болуп эсептелет. Демек, турмуш шарты жакшы, эч нерсеге муктаж болбогон тууган урукка биз кандай жакшылык кылуубуз керек? Бул туугандар менен мамилени үзүп коюу дагы ошо чоң күнөөлөрдүн бирөөсү болуп эсептелет. Жакын туугандар менен мамилени үзүп коюу бул күнөө иш болуп эсептелет. Эми бул жерде кандай мамиле дегенде, албетте ал биздин туугандарыбыз анын шарты жакшы жашап атканы менен жакшы мамиле кылып, анан кыйналып жашап атканы менен алсыраак мамиле кылуу деген бул надандык болуп эсептелет. Андай болбош керек. Ал кандай тагдырда болуп жашашы, бул Аллах ага ошондой тагдырды жазган. Бирок кандай болгон тагдырда дагы ал биздин тууганыбыз да. Ошон үчүн биз туугандардын бардыгына бирдей мамиле. Мамиле дегенде сөзсүз түрдө сиз айткандай материалдык жактан бир мамилелешип, мамиле эмес, эң жакшысы жылуу сөз, көргөндө жакшы сурашып, 2-3 күндө бир, жумада бир, 10 күндө бир абал сурашып, ден соолук сурашып, ушинтип туруш, бул ошо туугандар менен болгон мамиле өзү ушул эле. Анан эми азыр биздин ушул жашап аткан чөйрөдө чындыгында бул мындай ашыкча ысырапкерчилик же болбосо бир бөөдө чыгымдар көбөйүп кеткен. Анан туулган күнүгө келбей калды, анан туулган күнү да куттуктабай калды, дагы бир нерсе деген шылтоолор менен туугандар арасын үзүп койгон учурлар көп болот да. Ошол бир болбогон нерсе менен, шариятта жок нерсе менен туугандар арасын үзүп алган учурлар болот. Албетте мындай нерсеге шайтан күч берет, кубат берет, жардам берет, ошого азгырат. Ал нерсеге киши деген багынбаш керек. Эң негизгиси ошо арадагы сиз менен биз кандайсыз, саламатсызбы, амансызбы деп кабарлашып, сурашып, эгер Алланын тагдыры болуп, башына бир оор иш түшүп калып, бир кыйынчылыкка кабылып калган болсо, ага жардамдашып, моралдык дагы, материалдык дагы колдон келген мүмкүнчүлүгүнчө жардамдашып коюу, тууганчылык деген ушул нерсе болот да. Сабырдуулук дегенде ошол кыйынчылык учурда, ушул биринчи учурда кылган сабырдуулук, мына ошол сабырдуулук болуп эсептелет экен. Кээ бирки биздин мекендештерибизге, тааныштарыбызга сабыр кыл, сабырдуу бол десең, мен үстүмө ылай куюп жиберсе дагы мен сабыр кылып отурушум керекпи, мен өзүмө деген өзүм укугумду коргошум керек деп көп айтышат да. Буга сиз эмне деп жооп берет элеңиз? Албетте, ошол жокоруда айткандай, бул шайтан бизди адаштыруучу да. Бул Кудайдын наалатыга калган жаман зат. Ошол биз качан эки адам арасында бир
каршылык, келишпестик, пикир келишпестик пайда болгон жерде шайтан ошонун шериги болуп калат да. Ошол убакытта сен андан ашыра сөк, андан ашыра ур, же андан ашыра сүйлө, же андан ашыра сен аны жык дегендей сезимди биздин көңүлүбүзгө алып келет да. Ошол убакта албетте ал учурда сабыр кылып, эгер ачуу келген убакытта сабыр кылсаң, Алла Таала ошого береке берет экен да. Аны ар бир адам өзү ушуну туюш керек экен да. Анан бирөө экинчи кишиге айтканда, ошол дагы эле шайтан бизди козгойт да. Экинчи кишиге айтканда деле эми сен сабыр кыл десе эле туруп каласыңбы деп дагы козгойт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер эң ачууңар келип жинденгениңерде аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп 3 жолу айтсаңар, Тедерат алыш керек. Отурса тура коюш керек деңиз. Турса отура койсоңор, отурган болсоңор жата койсоңор деген ушундай бизге үлгүлөрү бар. Ошол нерсени аткарган киши албетте ушул ачууну басканга эң жакшы шарт өзүгө алат да. Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават бөлүмүнүн адиси Султаналы Гапуров болду. Ал эми коштошуп жатып, бул дүйнөдөгү жана акыреттеги адамдын даражасын көтөргөн бул адамдын кулк мүнөзү экен. Андыктан мына ошол даражаңыздар бийик болсун. Көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.